Мына ушундай болгон көлөкөдө жаңактын түгүндө, жайдын күнү, ысыктын күнүндө мындай болгон жакшы аттарыңыздар болсо багып берем десем бактырат белеңиздер. Сиздерден бир сурап көрөйүн деп бир идея келди ошо жерде. Ат көлөкөдө аттарды откоруп отуруп көккө коюп. Бир идея келип кетти оюмачы. Анан бир сунуштап көрөйүн. Кандай дейт, не дейт, не дебейт деген ой менен бул видеону тартып атам да. Азыр күн ысык. Июндун 10-у бүгүн. Бир айдан кийин bundan да ысыйт. Ылдый жактагы шаардагылар аттар мисалы сарайда уже күн ысыкта вентилятор менен багылып отурат да, аябай жүдөп. Ат баккан адам да жүдөп атат азыр. Аттар өздөрү да жүдөп ысыкта кыйналып атат да. А бир жакта салкын. Жактын түгү, көлөкө аттар мынтип оттоп атат. Азыркы саат түшкү саат 2 болду. Азыр ылдый жактагы, ысык жактагы аттар азыр 2де көлөкөдө турат, чымындапчы. Бизде мына чымын жок. Чымын бар эми, андай эле көп чымын жок. Атты оттотпой отурган чымын жок. Аттар оттоп атат мынтип. Ошого туугандар, ушундай бир жаңактын түгүнө чоң бир сонун заманбап дебей эле коеюн. Ичинде суусу бар. Чөп сала турган акур адени, жем жей турган акур адени кылып сарай салып туруп ат багып берем. Только жайдыңда сезон улак бүткөндөн, улак башталганга чейинки сезон токтогондон кайра сезон ачылганга чейин деп ат багып берсем бактырат белеңиздер. Мисалы апрелде улак токтоду дегиңиздер, же болбосо майда токтоду. Майда алып келип берсеңиздер мага. Жемин, чөбүн кошуп. Анан мен багып берсем, мен услугамы берсеңиздер. Эми канчага багып берсем болот? Мен ал кызмат акым канча болот? Канчага бактырсам туура келет дегендей. Күзгө чейин баксам, күздө алып барып суутуп туруп үйүңүздөрдүн алдында улакка чай берсеңиздер. Кааласаңыздар суутуп бер десеңиздер, бизде тоо кеңири, тоолорго бастырып туш тарабыбыз тоо. Аттарды суутуп берсек, ал өзүнчө услуга болсо, ошондо сүйлөшүп алып иш кылсак кандай болот? Негизде мындай ушундай иш кылгандар бар. Ушундай услуга менен. Биз дагы ошондой эмеге өтсөк, ошондой ишке өтсөк болобу, болбойбу деген ой да. Мындай бир ат оттоп атат. Бул жерде бир ат оттоп атат. Кааласаңар көккө коюп берсеңер, көккө коюп беребиз ушинтип. Жок, меники көккө койбогула, только жемде карма, кургакта десеңер, кургакка кармап багып беребиз. Кааласаңыздар өзүңүздөр айткан шартта багып беребиз. Мынанчадан мындай кылып жем бер, саат мынчада суу бересиң, мынанчада кыласың дегендей. Кааласаңыздар биз өзүбүздүн шарт менен багабыз. Өзүбүз кандай өзүбүздүн аттарды баксак, ошондой кылып багабыз. Сиздерге негизи атыңыздарды семиз кылып, аман эсен тапшырабыз. А сиздер болсо акчаңыздарды бизге берсеңиздер, биз баракасын берсек, башка нерсе иштетебиз дегендей. Комментарий жазыңыздарчы туугандар. Ат багабыз десек, бактырасыздарбы же бактырбайсыздарбы? Же үйүңүздөрдө эле кармап багасыздарбы? Эми бул баардык эле адамга тиешен эмес. Бизге окшоп тоодо жашап, атын тоого өргөндөр бар. Салкын жерде жашагандар бар. Үйүндө деле вентилятор коюп, жакшы сарай салып алып, үйүнөн кирип чыгып баккандар бар. Бирок ошол эле убакта ат бакканга колу тийбей аткандар да бар да, мисалы. Мамлекеттик иште иштегендер, же болбосо бир бизнес менен иштеп, бизнесмендер бар, сырт жакка, ары кайсы жактарга чыгып кетип, аты үйүндө каралбай калып кеткен учурлар болот. Ошондойлордун аттарын баксак, бизге дагы туура келет, сиздерге да туура келеби деген ой да. Бизде жер кеңири ушундай. Кааласаңыздар суутуп беребиз, кааласаңыздар жөн эле багып беребиз. Кааласаңыздар мындай көккө коюп тазалатып да беребиз. Бузулган аттар болсо. Эми бузулган аттарды го эми айтпай эле коеюн, ал бузулган атты албайбыз, багып бере албайбыз. Анын түйшүгү көп. Жөн эле көккө коюп, бир сыйра көк менен тазалап алам дегендер болсо, көккө коюп беребиз да. Ошол туугандар, комментарий жазыңыздар, ой пикириңиздерди кандай. Болот десе кылалы, болбойт андай. Ошол дагы жумушпу десеңиздер, анда жөн эле коелу. Ал эми адрести айта кетсек, адрес Өзгөн району, Кызыл Байрак айылы.
Кара кызыл байрак каякта десеңиздер, Кара Шоро жайлоону билесиздер да, же билбесеңиздер картадан Кара Шоро деп жазып көрсөңүздөр, ошол Кара Шорого бараткан жакта жолдун боюнда болот. Мындай көлөкөгө жаңактын түгүнө сарай салсак вентилятордун кереги жок, шамалдаткычтын. Жана майды алып келсеңиздер, сентябрга чейин 5 ай багып берет экенбиз да. 5 айда 1 айына канчадан алып баксак болот. Эсил ушундай бактырып аткан болсоңуздар, жазып коюңуздарчы, канчадан бактырып атасыздар сиздер. Сентябрда алып кетесиздер. Сентябрдын башынан алып кетсеңиздер макул. Сентябрь, октябрь 2 ай суутсаңыздар, уже ноябрда улак башталат, улакка таптаяр болуп калат атыңыздар. Биз ошондо 5 ай эмес 4 ай багып калат экенбиз. Май, июнь, июль, август этеги до конца баксак 4 ай болот экен. Мына ушундай жерде багабыз эсил бага турган болсок. Мындай сарайлар бар, өзүбүздө эми булар 1-2 аттык эле сарайлар да. Биз эми бага турган болсок 10 аттык сарай салышыбыз керек да.